Ықыластуулук 36. Умар бин Хаттаб радиаллаху анху риваят кылат. Бир жолу Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине киргенде, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын кабырынын жанына олтуруп алып, ыйлап жаткан Муаз бин Жабалды көрүп, эмнеге ыйлап жатканы жөнүндө сурады. Ал Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан уккан сөздөр ыйлатып жатканын айтты. Алланын элчиси чындыгында эл көрсүн үчүн жасалган амал мейли кичине болсун, Аллага шерик кошуу менен барабар. Ким Алланын досуна каршы чыкса, демек ал Алланын өзүнө каршы чыгыптыр. Чындыгында Алла динге бекем, такыба, байкалбаган. Жок болсо ал кайда деп сурашпаган, бар болсо чакырышпаган, эч ким тааныбаган пенделерин жакшы көрөт. Алардын жүрөктөрү хидаяттын, туура жолдун шамчырактары. Алар эң коркунучтуу бузуклуктун баарынан кутулуп кетишет, деген. Умар бин Хаттаб радиаллаху анху риваят кылат. Бир жолу Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине киргенде, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын кабырынын жанына олтуруп алып, ыйлап жаткан Муаз бин Жабалды көрүп, эмнеге ыйлап жатканы жөнүндө сурады. Ал Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан уккан сөздөр ыйлатып жатканын айтты. Алланын элчиси чындыгында эл көрсүн үчүн жасалган амал мейли кичине болсун, Аллага шерик кошуу менен барабар. Ким Алланын досуна каршы чыкса, демек ал Алланын өзүнө каршы чыгыптыр. Чындыгында Алла динге бекем, такыба, байкалбаган. Жок болсо ал кайда деп сурашпаган, бар болсо чакырышпаган, эч ким тааныбаган пенделерин жакшы көрөт. Алардын жүрөктөрү хидаяттын, туура жолдун шамчырактары. Алар эң коркунучтуу бузуклуктун баарынан кутулуп кетишет, деген. Умар бин Хаттаб радиаллаху анху риваят кылат. Бир жолу Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине киргенде, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын кабырынын жанына олтуруп алып, ыйлап жаткан Муаз бин Жабалды көрүп, эмнеге ыйлап жатканы жөнүндө сурады. Ал Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан уккан сөздөр ыйлатып жатканын айтты. Алланын элчиси чындыгында эл көрсүн үчүн жасалган амал мейли кичине болсун, Аллага шерик кошуу менен барабар. Ким Алланын досуна каршы чыкса, демек ал Алланын өзүнө каршы чыгыптыр. Чындыгында Алла динге бекем, такыба, байкалбаган. Жок болсо ал кайда деп сурашпаган, бар болсо чакырышпаган, эч ким тааныбаган пенделерин жакшы көрөт. Алардын жүрөктөрү хидаяттын, туура жолдун шамчырактары. Алар эң коркунучтуу бузуклуктун баарынан кутулуп кетишет, деген. Ибн Мажа.